Assalamu alaikum урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздарга assalamu alaikum. Бүгүнкү чыгарылышта сиздерге Мозгор Транс боюнча болмокчу, себеби комментария жана суроолор өтө көбөйүп кетти. Сиздер үчүн бүгүн дагы кайрадан бул жерде келип отурабыз. Сиздердин назарыңыздарда бүгүн суроолоруңуздарга жооп кылганы жакшы эле видео болот деген үмүттөбүз. Дагы да суроолор болсо комментарияга жаза бериңиздер. Баарыңыздардын комментарияңыздарды биз окуйбуз жана жооп бергенге аракет кылабыз. Азыр кылмасак көңүлүбүздү бурабыз. Кандай суроолор болуп келген, ошол боюнча эмне кемчилик жана эмнелер керек, ошолор боюнча дагы бир сыйра сүйлөшүп өтөлү. Экрандан алыстабай каналга катталып, подписаться болуп, комментария калтырып, лайкты жана видеону бөлүшөсүздөр. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Жакшы. Ана суроолор боюнча бир айта кетсеңиз, кандай болуп атат, эмнелер болуп атат? Ассаламу алейкум, инфо порталдын көрүүчүлөрү. Иш тууралуу, жумуш тууралуу звонить этип атышат балдар. Бир маалымат берип кетейин деген ойдо чогулуп отурабыз. Өткөн апта 12 киши жумушка кирди. Чыңгыз сен каналың аркылуу киришти балдар. Азыр на данный момент звоноктор болуп атат. Мындай көрсөтүп коеюн. Кыргызстан номерлери просто бул чогулганыбыз дагы бир маалымат толуктап коелу дегенбиз. Жумушка кирип атканда мындай проблемалар болду балдарда. Загран паспорту бар балдар отчествосы жазылбайт. Правада отчествосы бар. Ошол бири-бирине дал келбей калды ошо документтер. Ошондойлор болду. Анан Кыргызстандан справка ковидке. Ошо тейнечиңиз. Мындай справка менен келген балдар болду. Мындай подтверждение сертификат сурап атат. Кээ бир жерде берет экен, кээ бирде бербейт экен. Ошону внимательно карашсын. Кыргызстандан келем деген балдарга да бул. Кайсынысыны точно болуш керек, кайсы экөө тең болуш керек. Муну менен муну экөө бирде. Муну сертификат экен. Бул обязательно болуш керек экен. Ушундан болду. Анан мондай так. Муратали, мындан уруксат сурадым. Тартып берейинби, ушундай чыгарам десем макул деген. Каршы болсо керек. Мындай жер туура келбей калды. Имя уулу болуп калган. Пограничниктерден өтүп атканда границадан ошону обязательно мындай карап, тактап жакшынакай кылып жаздырганга аракет кылышсын. Уулуудун атына келип калган да, туура эмес болуп калып, ошол бала жумушка кире албай калды. Категория бардыгы бар экен, албай койду. Миграционкаң оңдоп кел деп. Анан дагы бир баланыкы миграционный картага кирген жеринде работа деп жазбаптыр, транзит деп коюптур. Ошол жерлерин жакшы карашсын. Дагы эмне дейм? Анан категория тууралуу экзамен алат жумушка киргенде. Ошого даярданып алышса кичине жакшы болмок. Азыр мен көрсөтөм. Так, сиз ачсаңыз телефонуңузда бар эле го. Эмне? Жанагы Приложение? Так, мынаны? Так, приложениени көрсөтүп коелук. Чыңгыз жакындатсаң. Билети ПДД 2021 деп. 2021 деген. Ушуну скачать этип, хотя бы кичине даярданып алышса, экзаменде Ичинде машинанын сүрөтү бар экен. Именно ошо бир аркын машина сүрөтү жок экен да. Приложение ачкандачы. Именно машинанын сүрөтү бар. Көрүндүбү? Бунда деген
настройкасында мына категория CD бар. Ошону басып, ошол билеттерди кичине жаттап, кичине подготовка кылып келишсин, потому что БД, безопасность движения, экзамен принимать кылат да. Анан дагы экзамен, БДден экзамен өтөт. Ошого даярданып алса жакшы да, эми даярданбаса эми бар пулга түшөт да, эми лишний затрат кылбастан. Ушундай просто чалуулар көп болуп атат Кыргызстандан. Кээ бирде мен жооп бере албай калсам, жумушта болгондо телефон алыш мүмкүн эмес, мүмкүнчүлүк жок болуп калат. Ошого мындай эфирге чыгып эле до конца айтып түшүндүрүп коеюн деген. Демек, Россияга кирип жаткан жерден миграционныйды карап алыш керек экен. Да, ошону внимательныйраак, цель въезданы работа. Мисалы эми аны көбү билет, эми билбегендер может бардыр. Транзит деп жаздырып алышпасын, учеба деп жаздырып албасын, там или туризм деп жаздырып албасын. Фамилия немелерин тактап, точный кылып келишсин. Себеби бергенде загранга паспорт менен кирсе, отчество жок болсо, ИНН ошого регистрация алгандан кийин ИНН, СНИЛС бардыгы уже без отчества кетет. Правада отчество болуп калат. Анан айырга апарсаң, дал келбей калат да, бири-бирине баягы эмес, права менен неме, где отчество деп суралат да, отдел кадрдан. Ошого желательно ID карта менен киришсин, ушу Кыргызстандан келе тургандарга бул информация. Анан бу жерде келип калгандарга эми дагы бир вариант болсо керек, эми ушундай кичине өткөндө проблема болду да. Өткөнкү балдардан ушу жумушка киргизгендер менен ушундай болду. Праваны Кыргызстандан жаңы эле алып келип жумушка орношо алабы? Алат. Д категория болсо эле алат. Азыр деген нехватка водитель жетишпейт. Себеби жаңы линиялар кошулду, жаңы автобустар кошулду. Д категория болсо эле болду. Стажы жок болсо деле алып алат ишке. Болгону саатын көбөйтүп коюп атат баягы. 120 саат кылып берип коюп атат. Учебный, стажировочный кылып, ошол. Эми автобус минип көрбөгөндөргө ал жакшы, өзүнө эле жакшы. Кичине автобустун габаритинде кичине неме кылат да. Бул жак жаңы кирди жумушка. Эми айтып берсеңиз өзүңүз эле кандай кирдиңиз, эмне болду? Салам алейкум, видео көрүүчүлөр. Мен дагы жумушка жаңадан өттүм. Эми кандай десем болот? Мага жеңилирээк болду да. Жумушка өтүшкөчү, мына Мосгортранска. Мен мурда 5 жыл частный компанияда иштеп жүрдүм. Автобусный парк эле, бирок частный компания эле. 5 жыл иштеп, олар автобустарын өкмөткө тапшырып, контракт түгөнүп калды. Контракт түгөнүп калгандан кийин мен эми иш издеп баштадым да. Анан кийин карасам, Мосгортранска объявлениясы бар экен. Объявлениясына барсам, мурда иштеген деп мени сразу алышты. Андай, мындай ПДДны сурашты, ПДДны тапшырат экенсиң. ПДДны анан мындай неме болуп атты, сөз. Баягындай отчествосы жок, ондай мындай депчи. Мен загранпаспортумда отчеством жок. Загранпаспортум бар мендечи. Анан баягы загранпаспортто отчество жок кылып койгон да. Отчествосы жок эле, бирок алышты мени. По-моему, неге алган? Мунун практикасы бар экен деп алышты окшойт. Ошодон ойлонуп атам менчи. Анан кандай десем болот? Жаңадан кирилген балдар болуп атты бизгечи. Кирип эле экинчи этажга ПДД немеси бар экен. Не деп коет? ПДД отдел бар экен, ичинде компьютерлер бар экен. Сразу сурашат экен, мына ПДДнычы. ПДДны эгерде 2-3 ашып калсаң, ал ишке алып атышты. Уже допустимый, мисалы үчүн 2 эле вопросты неме кылсаң, кандай десем болот? Допустимый 2 ашыпка да. Мисалы үчүн 5, 6, 10 ашып калсаң, бар үйрөнүп кел дейт. Сеничи айдабайт, бар, жок. Албайбыз дебейт. Үйрөнүп кел дейт. Кыскасы, кандай эл жетишпеген үчүн мындай алышка аракет кылышат экен да буларчы. Анан үйгө барып үйрөнүп келип, дагы анан кийин тапшырасыңар. Сразу тапшырып туруп, анан кийин өтө бересиңер. Ишкечи. Ошол.
Мен эле жумушка чыгып баштадым. ооба да эми канча эми июндан баштап иштеп атам. Айлыктар кандай болду? Айлыктары 60-70 миң берип атышат. Мен өзүм кандай десем болот, көп иштебей там 7 саат 8 саат ушундай ашык беришпейт экен. Эми ашыкканда өзүм сурабайм, көбүрөөк иштейин депчи. Мен өзүм бир аз иштерим бар, ошого көп иштебейм мен. Бир жумада 2 күн эс аласың. Ар кыл график бар, 2 график бар. Жаңкы бир күн иштеп, бир күн эс ала турган графиктер бар. 5 күн иштеп туруп, 2 күн эс ала турган бар. Графиктер, любой графикти тандайсың өзүң келип туруп. Тандайчы тандайт өзү, Ошонусу жакты мага. Мен мисалы үчүн среда четверг эс алам. Башка кыла турган иштерим бар, ошолорду кылам. Мага жаман выгодный болду бул Мосгортрансларчы. Анан кандай десем болот? Мына гражданствого немеде алып. Граждан, мына РВПны тапшырдым мен. Ошо жүгүргөнгө убакыт болуп калат экен. Мына Мосгортранс кыйла жардам берди бир жагынан. Сразу неме квота беришти мага, Мосгорттрансты иштейт экен деп. РВПны тапшырдым. Мына жакында келет РВП, кийин вид на жительство тапшырам. Кыскасы немеге да кыйла жардам берет экен да. Ошо кыйла неме берет экен, бирокчу. Мындай заявленияда Мосгортранс деп жазганмын да, иштеген жериң онда. Сразу өтүп кетет экен да мындай заявленияларыңчы. Жакшына өтөт экен да. Ооба. Бир немелери бар экен да, кыскасы. Пайдалы жери бар экен. Мисалы үчүн мен башка жерде иштегенимде ондай кылбаса керек эле дейм да. Дагы эмне десем болот? Коллектив өтө сонун коллектив. Мен башка паркта иштеп жүргөн коллектив кандай коллективде эле. Бирок мына жер өтө дружный, мага жакты, коллективи жакты. Парктын ичинде жанкы мойка сойкасын кирсеңер оозуңар ачылат. Башка жакта ондай эмес. Бу жерде күндө ЕТО деген жери бар. Ежедневный техническое обслуживаниясы бар. Автобустарда жакшына карашат. Күндө сен автобустун артына барып моторду ачпайсың эч качан. Сен только айдайсың. ЕТОга киресиң, бар жогун май сайын өздөрү карашат. Сен только летчиксиң да мындай карагандачы. Летчиксиң, мындай реальный свидетель. Анан кыскасы анда десем болот. Чарчабайсың. 7 саат, 8 саат эмне деген нерсе? Бир паст эле. Ошол Жакшы. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөр, уктуңуздар, суроолоруңуздар болсо жазыңыздар, видеону бөлүшүңүздөр. Видеону азырынча аяктайбыз биз. Сиздер менен коштошпойбуз албетте. Дагы суроолоруңуздар болсо айта бериңиздер, кайрыла бериңиздер. Сиздерге биз ар дайым кызматтабыз, колдон келишинче. мына салаттын Неме? Кара, жетпей качтай бар. Башка Кана. Алыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алыңыздар.